Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишев облус башчылыгына чейин эле 20 жылдан бери кайрымдуулук иштерин жасап келди. Рамазан айында Чүй облусунун аз камсыз болгон үй бүлөлөргө өз каражатынан жардам берип, 4000ден ашуун элге тилектеш болду. Эркин, саламатсыңбы? Мына сен аманатыңды балдар жеткизип берди. Алла разы болсун. Рамазан айында ушинтип сооп көп иш кылып атасың. Ошо сага да ден соолук каалайм. Мен ушул Сокул кайрын тургуну болом. 5 балам бар. Рахмат ушундай ыйык Рамазан айында ушундай жардам берип атканыңыздарга. Бүгүн болсо Чүй облусунун ар бир районуна 55 мүшөк ун жана азык-түлүк райондо иштеген мамлекеттик кызматкерлерге таратылды. Анда көп жылдан бери пол жууп иштегендер, көп балалуу дарыгерлер, айдоочулар, ден соолугунан сыр колуп жүргөн мамлекеттик кызматкерлердин дээрлик көпчүлүгү алды. Бизге жардам келип түштү областтан, губернатордун өзүнүн фондунан деп. Анан биз 17 медиктерди алдык, 10-12 мугалимдерди, анан калганы администрациянын сотрудниктери, анан 5 айыл өкмөттөрүнүн соц работниктерин. Эркин Тентишевбиз чоң ыраазычылык бар болсун, ушинтип элдерди ойлоп, ушундай гуманитарный жардам кылганына биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, көп жашаңыз. Биздин Павлов району боюнча биздин ушу Акалатчан эжелерибиз, папаларыбыз, карындаштарыбыз адамзаттын ден соолугу үчүн күрөшүп аткан биздин бир бордоштук туугандарыбыз. Жана ошондой эле эле калктуу жанында алган мугалимдерибиз, райондук мамлекеттик администрация, государственный служащийлер, мамлекеттик кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлерге арнап атайын биздин өкмөттүн Чүй областынын ыйгарымдуу өкүлү губернатор Тентишев Эркин Саткынбаевичтин жеке атынан өзүнүн каражатынан ушундай бүгүнкү күндө улуу орозо майрамында, улуу орозо айында баарыңыздарга арнап ушундай жакшы гуманитардык жардам көргөзүп атат, урматтуу эжелер, урматтуу мекендештер. Урматтуу Чоңотар районунун эли журту бул гуманитардык жардамды эми биздин губернаторубуз Эркин Саткынбаевич Тентишев ушул жердеги жамаатка жардам бергендегиси баягы улуу Рамазан айында ар бириңер ушул эки унунан борсок жасап, май менен чайы, кантын бар. Эми ар бир үйдө токчулук болсун, элибизде тынчтык болсун. Анан кийин ушул эки жардамды алып, Алланын ыраазычылыгы үчүн эми бүгүнкү гуманитардык жардамды Чүй областынын губернатору Эркин Саткынбаевич Тентишев берип атат. Мынакей өткөндө дагы биздин райондордун тургундарына, 260 тургунуна Эркин Саткынбаевичтин атынан дагы биз таратып бергенбиз. Бүгүн эми биздин администрациянын аппаратына, билим берүү бөлүмүнө, саламаттык сактоо кызматкерлерине, анан социалдык соцработниктерге эми мен Эркин Саткынбаевичке да ыраазычылык билдирип атамын ушул айда жардам берип атканына. Мына биздин губернаторубуз урматтуу Тентишев Эркин Саткынбаевич дагы ушу өзүнүн каражатынан биздин район администрацияга жана биздин мекеме жеткилерине өзүнүн чөтөгүнөн кичине болсо да көмөк помощь берип атат. Муну туура чоңулу биздин өнүгүүбүзгө жанагы Курман айтта бүгүнкү орозо күндө берип аткан жакшылык эмеси, жардамы. Биз ошондуктан айтабыз Эркин Саткынбаевичке ден соолук, узун өмүр, алакасы аман болсун, ден соолуктуу болсун. Рахмат. Урматтуу Чүй районунун тургундары, баарыңыздарды биринчиден ушул Рамазан айы менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Байрамыңыздар менен кармаган орозоңор кабыл болсун. Анан ушул бүгүн жардам көрсөтүп аткан бул биздин Чүй облусунун губернатору Тентишев Эркин Саткынбаевичтин атынан Чүй облусунун ар бир районуна ушундай жардам көрсөтүлүп атат.
Эми ушул эң ыйык орозо айында биздин мырзабыз Эркинбек Сатканбаевич жардам берип атканына биз терең ыраазычылык билдиребиз. Эркинбек Сатканбаевич жалаң эле ошо губернатор болуп эле жардам берип аткан эмес, мындан мурун да көп инсандарга, көп үй бүлөгө жардам берип жүргөн. Ыйык Рамазан айында Чүй облусунун жетекчиси Эркин Тентишев облус боюнча 200 тонна un, 12 тонна өсүмдүк майы, 4 тонна сахар, 4000 пачка чай таратылып, 4000ден ашуун аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн чекесин жылытты. Бул иш бардык мүмкүнчүлүгү бар инсандар үчүн үлгү болот десек жаңылышпайбыз. Эми мындай да, бул Рамазан айында бул бир Кудай үчүн, муну баягы реклама үчүн эмес да. Бул баягы силер көргөзгөнгө макул деп баягы көргөзүп атышат, тартып мынча жардам берди, Чүй областын губернатору деп өзүнүн каражатынан деп айтып атышат. Ошону айттырбайт болчумун. Мурда деле 20 жылдан бери берип келаткан айттырчу эмеспиз. Үлгү катары калган колунда бар чыган жигиттер, камчыга сап жигиттер толтура. Алар дагы өзүнүн салымын кошсо, кичине азыр кыйынчылык болуп атканда, кымбатчылык болуп атканда, кээ бир үй бүлөлөр кыйналып турган убакта ошо орозо маалында аларга бир жылуулук киргизип коюш бул парс нерсе деп ойлойм да. Чүй облусунда 8 район бар. Алар Москва району, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата, Гемин, Панфилов, Жайыл району кирет. Аталган райондордун бардыгына ыйык Рамазан айында un, өсүмдүк майы, кант, чай таратылды. Мирбек Осмонов, Бирге ТВ.